Canva'ны таанышууну улантабыз. Дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Бул жерге катталып кирип алдыңыз. İçинен дизайнды тандадыңыз, мүмкүнчүлүктөрүн көрдүңүз. Сүрөттү кошконду үйрөндүңүз, видео кошконду үйрөндүңүз, аудио кошконду үйрөндүңүз, сактаганды билдиңиз, фонду өзгөртө алдыңыз. Эми башка дагы кызыктууларын карай баштайбыз. Бул жактан ылдый карай жыла баштайбыз. Мынакей Instagram баракчасы үчүн ар кандай сүрөттөр, шаблондорду даярдап аласыз. Дагы эмне бар экен? Логотиптерди жасап аласыз. Өзүңүзгө керектүү болгон эң кызыктуу логотиптерди. Мектеп үчүнбү, жеке өзүңүз үчүнбү жасап алсаңыз болот. Эми ушул жерден биз логотиптер менен таанышып чыгабыз. Бизде кандай логотиптин түрлөрү бар? Сиздерге эмне жагат, кандай жагат, показать все деп коебуз. Бардыгын жалпы карап алабыз. Логотипти кантип түзөбүз? Мен азыр жаңы окуу дигиталга жаңы логотип ойлоп табамын. Кандай кылып жаңы логотип түзсөк болот? Окуу дигитал окуу менен байланыштуу. Ошол себептен бул жерден бизге кичине жакыныраак, жакшыраак муну китеп менен карап коелук. Же болбосо мынакей ачылып жатат дизайн. Кызыктуу болчу да экен. Анда муну тез окуу деп коелук, Тезден бул жерден мен муну алмаштырамын. Жазууларды алып саламын. Мынакей бүт баарын алып саламын дагы. Кереги жок. Жылдырып алдым. Болду, өчүрдүм. Кереги жок. Бүттү. Таза. Эми бул жака мен текст коюп алгым келип атат. Текстти коёмун. Бул жака кандай текст жарашат? Бул жерден кандай стилдеги текст жарашы мүмкүн? Окуу дигиталга балким мунун ичине могул жерге кылып узураак болуп, толугураак болуп, өзүнө окшоп жазылып калса жакшы болчу да эго. Мынакей. Бул жерге мынакей түрлөрү чыгып жатат. Көрүп жатсаңыздар. Мынакей. Кайсы жазуу туура келет. Мынакей. Бул жактан мен тандап аламын. Эң башындагы кичинекей жазуу тургандардан жакшыраак көрүнгөнүнөн карап туруп коюп аламын. Сочетание шрифтов ар кандай кылып алмаштырсам болот экен. Бул жерден коюп аламын. Бул эң эле чоң болуп калды. Бул эң эле чоң. Кичирейтемин. Мындай кылып туруп жылдырып мына бул жерге жазып туруп коюп коем. Бул жерге тез окуу деп жазып коеюн. Тез окуу. Муну ортороок кылып жылдырып алайын. Мынакей. Кичинекей дизайныбыз пайда болуп калды. Муну кантип көрөмүн? Эмне кылып көрүнүп атат? Жакпайбы мага. Мунун кичине мынакей бул жерден сактап аламын. Анан дайыма бир жерлерде колдоно беремин. Подъемду колдонуп тур. Мен блокту колдонгум келип жатат. Мындай кылып көргөзсүн деп, болду. Эми өзүмдүн балким мага жаккан сүрөттөрүм бар. Бул жерден китепчени кичине ылдыйраак жылдырамын, жазууга карата. Бул жерге эмнени дагы кошуп алсам болот? Элементке кичинекей балдарды кошуп коеюн. Элемент менен окуп жаткан баланы кошуп алайын. Мынакей.
Муну кичирейтемин. Кичирейтип дагы жанына кошуп койгонго аракет кылайм. Бирок негизи логотип жасаганда көп деле болбошу керек, Көп нерсенин кереги жок. Башка видеонун эч нерсенин бул болгону ушул эң эле кызыктуу болду деп ойлойм. Бул кичинекей логотипти түзүп алдык бүгүн. Муну кайрадан мурдакыдай эле скачать кылам, көрөмүн. Бул жерден бөлүшөм. Бул жерден көрүп алам кандай типте болуп калды. Жоксу запись алдында аудиосу дагы бар. Андан кийин бул жерден бөлүшүп кайрадан сактап алам. Андан кийин эгерде муну мен кай жерлерге распечатка кылам, принтерден чыгарып алам. Визитная карточкага коюп алсам болот экен, плакаттарга койсом, футболкаларга койсом болот экен, флайерлерге койсом болот экен. Эми түшүнүп жатасыздарбы? Бул логотиптер кай жерде колдонулат, кай жака керек болот экен. Өзүңөрдүн каалаган сүрөтүңөрдү алып чыгып, каалаган жерге, открыткагабы, китепкеби, журналгабы колдонсоңуз болот экен. Өзүңөрдүн визиткаңарда жасап алсаңыздар болот. Бүгүнкү сабагым дагы кызыктуу болду деп ойлоймун. Кийинки сабактан жолукканга чейин саламатта болуңуздар. Канваны улантабыз.